Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашовдун бир тууган эжеси көз жумду. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашовдун бир тууган эжеси каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Сарыбашовдун эжеси Сарыбашова Гүлнара Насырбековна узакка созулган оорудан көз жумду. Мэр Сарыбашов Талайбек Насырбековичтин аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы турук болсун деп айтылат Ош шаардык мэриясынын маалыматында. Жогорку кеңештин депутатынын инисинен коронавирус аныкталды. Ал тартипке баш ийбей Токтогулга кетип калган. Бул маалыматты компресс сайтына Токтогул райондук ооруканасынын башчысы Нуржамал Тешебаева тастыктап төмөнкүлөрдү билдирди. Өткөн жумада Россиядан келген айдоочулардын арасында депутаттын иниси Айбек Тотунов дагы бар болчу. Ал анализдеринин жыйынтыгы чыкканча эле тартипке баш ийбей Токтогулга келе бериптир. Анализдеринде вирустун симптомдору бар деген жыйынтык чыккандыктан Токтогулдагы жаңы жол аймагында жүргөн жеринен табылып, Жалал Абад шаарындагы обсервацияга алынды дейт ал. Маалымат булак компресс. Айжана Жека Маспы ырчынын талкуу жараткан видеосу тарады. Бишкектеги Ганбей түнкү клубу карантинге карабастан иштеп жаткан. Кечээ 17 майда түндө Бишкектеги Октябрь районунун мобилдик командасы өзгөчө кырдаалдар министри, райондун ички иштер башкармалыгы, санитардык экологиялык инспекция жана акимияттын кызматкерлери менен бирге Ганбей түнкү клубу иштеп жатканын аныкташты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Түнкү клуб пандемия жана жалпы карантинге карабай иштеп, кардарлар эс алып жүрүшкөн. Мындан тышкары, арена футбол талаасы да өз ишин улантып жаткан. Бул жайлар жабылып, бузуулар жөнүндө кодексинин 293 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Шаардык мэрия ишкерлерди жана жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Маалымат булак элдик медиа. Өлкөдө өткөн суткада 78 адамдан коронавирус аныкталды. Өлкөдө өткөн суткада 78 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 18 майда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түсөнбаев онлайн маалымат жыйынында билдирди. Алар Бишкек шаарында 3, Чүй областында 3, Нарын областында 14, Ош шаарында 5, Ош областында 6, Жалал Абад областында 1. Ошентип жергиликтүү калктын ичинен 32 адамдан илдет аныкталса, ал эми сырттан келгендердин ичинен 46 кишиден вирус бар экендигин тесттин жыйынтыгы көрсөттү. Муну менен коронавирус жуктурулгандардын саны 1216га жетти. Маалымат булак Супер KG. 4 жашар баланын буту бетон менен темир түтүкчүнүн ортосуна капчылып калган. Чүй областына караштуу Жайыл районундагы Калинин айылындагы 2016-жылы төрөлгөн жаш баланын буту бетон менен темир түтүкчүнүн ортосуна капчылып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жерине куткаруучулар барып баланын бутун чыгарып беришкен. Маалымат булак элдик медиа. Назарбаевдин небереси июндун айы жылдын башында Кудай жерге сокку урат. Ал ислам динин катуу сындап, Иисус Христоско ишенгиле деп чакырды. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаев жай айларында Кудай жерге катуу сокку урарын эскертти. Наркотикке көз каранды болуп жүргөн бул жигит Фейсбукка жазган сайын дайыма Кудайды эскерет. Эми ал өзүн колдогон динге пост арнады. Жападан жалгыз Кудай айтып кой деп менден суранды. Июндун айы жылдын башында ал жерге экинчи жолу сокку урат. Ал соккусу алда канча күчтүү болот жана декабрдын аягына чейин созулат деп эскертти Айсултан. Мындан сырткары Айсултан Назарбаев ислам динин катуу сындап, барыңар Иса пайгамбарга ишенгиле деп чакырды. Мухаммед пайгамбарды жалган пайгамбар деп, ислам динин болсо шайтандар тарабынан түзүлгөн дин деп айтады. Иисус керемет менен туулган Кудайдын улуу жана ал дүйнөнү сактап калат деди. Андан сырткары ал Владимир Путин менен жолуга турарын айтты. Посттун автору Казакстандын борбору Нурсултан жаңы Иерусалим болот деп эскертет. Бир Кудайдын артынан ээрчи тургандар Казакстан менен Россия экенин айтты.
Бишкекке кирүү чектелди. Боронов республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Региондорго, айрыкча Бишкек шаарына кирүү бир топ чектелгенин ар бир адам билсин. Борбор кала иштөөсүнө уруксат берилген объектилерде эмгектенгендер гана келе алышат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында билдирди. Анын айтымында, калк арасында COVID-19 инфекциясына кабылгандарды табуу өтө маанилүү милдет. Ооруган адамдар менен байланышкан жарандар менен ишти күчөндүрүү да андан кем эмес. Мааниге вирус бар экендиги аныкталган адам менен байланышкандардын баарын табууга болгон күч-аракетибизди жумшоого тийишпиз. Медицина кызматкерлери баарыбыздын чарчаганыбыз анык. Бирок азыр жай олтура турган мезгил эмес. Бир ката кетирсек ишти кайра баштан баштап калышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин ар бир мамлекеттик орган толук күчүн жумшап иштеди. Ушул багытта улантууну өтүнөм, деди Боронов. Ал ошондой эле өлкөнүн вирус чыккан жерлеринде көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Маалымат блог Спутник KG. Элмирбек Иманалиев атындагы көчө пайда болду. Сокулук районуна караштуу Ак Ордо 3 жаңы конушундагы көчөлөрдүн бирине маркум төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин аты берилди. Төкмө акындын ысымы жазылган тактайчанын сүрөтү интернет айдаңына жарыяланды. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев 20 апрелде 42 жашында оорудан көз жумган. Маалымат блог Элдик медиа. 20 майда Оренбургтан мекендештердин дагы бир тобу алынып келинет. Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын мекенине алып келүү иштери мындан арыда улантылаарын убадалады. Үстүбүздөгү жылдын 20 майында Оренбург Бишкек багыты боюнча чартердик каттам уюштуруу маселеси чечилди. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул авиакаттам президенттин жана өкмөттүн тапшырмасын аткарууда Россия жана Кыргызстандын тышкы саясат сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашканы белгиленет. Мекендештерди алып келүүдө кош бойлуу аялдарга, улгайган адамдарга, жаш балдары бар ата-энелерге жана Россиянын медициналык мекемелеринде дарылануудан өткөндөргө артыкчылык берилет деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттерде, анын ичинде Россияда жүргөн кыргызстандыктарды мекенине алып келүү иштери мындан арыда улантылаарын убадалады. Гүлжейн Атаканова $110,000 уна абере турган эркек барбы? Кодол Гүлжейн Атаканова Lexus 570 алып берүүчү эркекти издеп жатканын айтты. Достор, сүйлөшүп алалы. 2 күндөн бери ушул Lexus 570 жөнүндө талкуу болуп жатат. Бирок кайсы бир айым жакшы үй, уна алса же бизнес баштаса, сөзсүз теги менен жүрөт. Муну менен жүрөт имиш деген сөздөр жамгырдай жай баштайт. Мисалы мен ушул машинаны алып алдым дейин. Ошондо мен ким менен жүрүп алам деген болом. Азыр эле айтыңыздар, ошол ким экенин ойлонуп көрөйүн. Ушул машинаны алып бере турган эркек барбы? Өлүям кетсин, бирок машина менен ооруп жатам. Ким абер алат айткыла ачыгын. Баасы $11,000 экен. Духу жетип, абере тургандар бар бекен. Маалымат блог Аргумент KG. Милиционердин куралын тартып алууга аракет жасашкан. Парктагы окуянын жол жайы. Милициянын кайгылуу кызматынын кызматкери анын табакилдик куралын тартып алуу аракети болгондо курал колдонгон. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы Төлөбердиев атындагы паркта болгон окуя боюнча комментарий берип жатып билдирди. Төзүмдүн маалыматы боюнча 17 майда саат 21:30 чамасында 1 май районунун ички иштер башкармалыгынын өмөт бөлүмүнө Төлөбердиев атындагы паркта белгисиз адамдар милиция кызматкерине кол салууга аракет жасап жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн. Аларга инспектор карантин учурунда санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактабай, коомдук жайларда адамдарды топтоп, коронавирус инфекциясынын жайлуу коркунучун жараткан жарандардын тобун байкаганын билдирген. Белгисиз адамдар милициянын кызматкеринин парктын кетүү талабына агрессивдүү жооп берип, милиционер менен жаңжалдашып, анын табакилдик куралын тартып алууга аракет жасашкан деп айтылат шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында.
Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө мыйзамдын 15-беренесине ылайык ага сержант Асманга эскертүү чогулткан. Бул факт жазуу кодексиндеги 266-берене боюнча кылмыштар жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, окуяга катышкандар изделип жатат.